Кыргыз тили мамлекеттүүлүгүбүздүн белгиси, элибиздин ынтымагынын, биримдигинин негизи. Мамлекеттик тилдин кадырын жана баалуулугун бекемдеп, келечек муунга татыктуу өткөрүп берели. Арбаңыздар, урматтуу мекендештер. Мамлекет тилдин маанилүүлүгүн белгилөө үчүн Кант шаарынын мэриясы төмөнкү видео баянга көңүл бурат. Улуттун айырмасын тилден алган, тилибиз бабалардан мурас калган. Өз өлкөң, өз тилиң болгон үчүн, кыргызым жашап келет байыртадан. Эне тил ар бир жандын дили болот, эне тил жүрөгүңдүн үнү болот. Ой, извините, пожалуйста. Не oldu? Ой, Наташка, вы сюда, да? Проходите. Я тогда вас подожду. Саламатсыздар. Келиңиз, келиңиз, отуруңуз ата. Келиңиз. Эмне боюнча маселе боюнча Kızım ya tüylük деген тиркеме бар го. Ошого бабарыкына кошуп бере аласыңар. Мен өзүм кошо айтам. келиңиз ата. Жакшы маалыматтар бар дейт. Ооба ата, бул тиркеме сизге сөзсүз керек. Бул тиркеме абдан ыңгайлуу. Болгон маалыматты ала аласыз. Башка мекемелерге барып да кезекке. Извините, пожалуйста. Можно хотела у вас один вопрос спросить? Бул жерде чоң ата отурат. Чоң кыз. Чоң атанын маселесин чечип берейин. Андан кийин кезек менен кириңиз. Где, пожалуйста, я хотела спросить, у меня прям срочно. Один вопрос. Ай кызым. Эне тил дегенди билесиңби адам? Ата бабабыздан калган мурас бизге калтырган. Эне тил деген. Эне тил үчүн далай ата бабаларыбыз деген өмүрүн берген, жашын берген. Акыркы эле 100 жылда ала турган болсок, окудуң белең. Касым Тыныстанов деген атабыз кыргыз мамлекети болуш үчүн кыргыз алфавитин түзүп, тамгаларын түзүп, андан кийин Абдыкерим Сыдыков деген, Төрөкул Айтматов деген дагы бир топ аталарыбыз ушу кыргыз мамлекетинин түзүлүшүн көп иштерди түнкүсүн уктабай, үй бүлөсүн көрбөй, далай жакшы иштерди жасап, ушу биздин келечектеги урпактарыбызга бала бакырабыз ошо мамлекет болсун деген чоң эмгектерди кылган. Ошон үчүн мен сүйлөсөм, сен сүйлөсөм кандай болуп калат кызым? Тилибиз унутулуп калса мамлекетибиз жоголуп кетет. Андан кийин ушу тилди унутпай, менин айтканымды жаман көрбө. Баягы карын сөзүн капка сал дейт. Туура көрсөң өзүңө акылың ал, туура көрбөсөң кечирип кой. Рахмат сизге, ата. Түшүндүм. Кечириңиз мени. Кечирип коюңуздар. Тил улуттун баа жеткис зор байлыгы. Биз ата бабаларыбыздан эки куттуу ыйык мурас алып калдык. Бири ата мекен болсо, экинчиси эне тилибиз.